Москвадагы мен макул эмесмин жана менин укугум бар кыймылы карантинге байланыштуу тыныгуудан кийин жыйын өткөрүшүп, аталган жыйында чет мамлекетке чыгып кеткен мекендештердин келе жаткан шайлоодогу укуктары жана милдеттери тууралуу талкуу болду. Ошондой эле аты чыкпаган сайттан Кыргызстандын президентинин иш аракеттерин колдойбуз деген коомдук бирикмелеринин жасалма кайрылуусу тууралуу ачуу чындыкты айтышты. Мына келечектеги шайлоого эми шайлоонун оюндары башталды. Мынантип 80 коомдон колдоп атышат, мынанча миң мигрант колдоп атат деп жалган информацияны элге таркатып атасыздар. Урматтуу журналисттер, сиздер элге калыс болуңуздар. Сиздер деген медиктер Гиппократтын антын ичкендей, силер айтышыңар керек, чындыкты гана. Эч кандай ушунча жылдан бери, мына 14 жылдан бери Москвада жүрөм. Москвада жүргөн миллионго жакын кыргыздын пешенесине эч ким келген жок. Бир Адахан Кинсанбаевичтен башка мен эч кимди көргөн жокмун. Биз канча сайрап атабыз, чакырып атабыз, биздин приглашениени бир гана ошол киши кабыл алып, бизге келип, акыл кеңештерин айтып, биздин суроолорубузга жооп берип кетип атат. Сооронбай Жээнбекович келген жок. Анан кайдагы 80 коом ал кишини колдоп атат. Мен Москвада аз эмес, көп эле адам тааныймын. Бардыгы ыйлап эле жүрөт. Ишканаларга барып канча кол топтодук, 200 миңден ашык колду топтогондо бардык кыргыз ыйлап атты. Эч кандай коом, мынанча миң коом бийликти колдоп атат деген информация жалган. Кыргыздарым ишенбегиле ага. Кыргыз Республикасынын президенти, деги эле өкмөтү же парламенти тургай Тышкы иштер министрлиги чыныгы карапайым мигранттардан кабар албай, ар дайым маселе чече албаганы аз келгенсип, өздөрү убада кылган консулдук жана биометрикалык каттоонун ыкчам жана онлайн түрүн ишке ашырбай жаткандыгы, эл эмне болсо ошол болсун, биз билгенибизди кылабыз дегенден кабар берет. Убада кылынган онлайн катталуу ишке ашырылбагандыгы үчүн мекендештер жарандык паспорт менен гана шайлоого кирип, өз укуктарын колдонуусун талап кылышты. Алар калп айтып бизди алдап койду. Эми биз менин укугум бар, кыймылы 10 миңден ашык колду чогултканбыз. Ушул онлайн каттоону ишке ашыр. Онлайн каттоодон да мурда биз эгер дагы жетишпей калсак, мына пандемиянын кесепетинен улам, биз деген паспорт менен эле шайлоого кирели деп. Башында биз азыр жанагы 10 миң колду көтөрөлдү, мына жерден комиссия составы ушул жерден эң активисттер элчиликке баралда бизди кабыл алып, менин укугум бар колунан, мен макул эмесмин колунан. Мына биз 10 миң колду топтодук. 10 миң жарандан дагы тышкары 200 миңден жарандар бар. Ал колдор Кыргызстанда. Биз силерден талап кылабыз. Онлайн катталуунун силер ишке ашырган жоксуңар. Келгиле паспорт менен киргизгиле деп биз бир ооз кирип коелу аларгачы. Барайлы келиңиздер. Анан баягы документ тапшырганы бизден посольствого мисалы мен мурда буга чейин аябай көп барчымын. Хотя бы бир мындай жөнөкөй эле нерсеси жанагы жерде ксерокопия жок да. Ошол ксерокопиясын экиден чыгарып келдик, ар бир документинди сен ошону алып ал деген ары башка барышың керек. Ошол дагы мисалы үчүн ошол эле жерде отургандардын бирөөнүн бизнеси да. Анан менин сунушум, эгер ушул онлайнды өткөрүп берсин, бизге кабыл алып берсин. Эгер кабыл албаса жок дегенде суббота базар күндөрү иштеп беришсин дагы, так эле болбосо. Биз өзүбүз ошол жерге ошолор эгерде акчасы жок болсо ошолордунчу ксерокопияны биз өзүбүз алып барып коюп беребиз, ошол жерде аксыз турсун. Тиги жерде мисалы үчүн ар бир кагаз 25 сом 30 сомдон чыгат. Анан бир 10 кагаз чыгара турганда эле уже 200-300 акча кетип атпайбы? Андан көрө бир копияны алып бардым, жанагы Фейсбуктан прямо эфирге чыгып туруп эле алып барып мынакей эми жок ден ушуну аткаргыла десек балким аткарышкан. Анан биз мисалы үчүн күндүгө мисалы үчүн мен 10дон 7ге чейин иштеймин. Анан 10го чейин барып жетишсем жок, баягында да документ тапшырган барганда мен саат 9дон 1ге чейин иштеген үчүн мен эртең менен саат 7де барып дагы мен очередке тура алган 80 канча жыл жазып калгам да. А ошону суббота базар күнгө жок дегенде жылдырып беришsin. Ошондо кабыл албайбы?